Президент Садыр Жапаров менен ГКМБ башчысы Камчыбек Ташиевке арызданган Россиялык кыргыздардын арыз муңун жетип коеюн деп тура көрдүм. Мен азыр где-то бир 30 секундтай сүйлөйм. Мен аркаман эле ошол кыргыздардын кайрылуусун, наалуусун даттануусун өзүңөр угасыздар. Мына көрүп койгула, эмне турбайсыз. Булар даттанып атат. Бердибаев Атай Эрназаровдун үстүнөн даттанып атышат. Ал мына могу бала. Мен сүйлөп турар замат көрөсүңөр фотографиясын. То есть ошо тигилердин кайрылуу даттасын көрөсүңөр, андан кийин анын криминалдык музыкага кирбетесин көрөсүңөр. 36 жашта өзү жетөөбүздүн актер болот. Бердибаев Атай деген. В общем, мен түшүнүгүмдө Россияда иштеген кыргыздарга бул подрассрочку на выкуп деп автомашиналарды таркатып берет. Сөзүнүн аягына чыкпай ушундай да, короче. А тигилер даттанып атат. Арасында эркеги, аялы баары бар. Мына көрүп койгула видео. Президент Садыр Жапаров Нуркожоевич жана Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуубуздун себеби биз Москвада 2 жыл 3 жылдан бери алдыбыз 1,5 жылдан бери төлөп жүрөбүз. Ошончо менетибизди талап кылып, уже машиналарды банк алып кетип сатып берди. Биздин талап кылганыбыз берген акчабызды кайра алышыбыз керек. Ушул учурда Бердибаев Атай Кыргызстанда жүрөт. Видео обращение кылыптыр. Келип алдыбызга сүйлө, ороз айына жалган айтпай, ушунча адамдын менети, рызкысын баардыгын жеп бүттүң. Келип ар бири менен кылып бүттүм, башты уже аму видео чыккан балдар менен ар бирин безабит жестко алам. Аны Бердибаев Атай өзү кол коюп берип, банкка өзү өткөзүп бериптир. Акчаны биз төлөгөн акчаны чөнтөгүнө салып кеткен. Ошол төлөгөн акчаларды талап кылабыз, кайра кайтарып берсин. Любой жериңе бар, любойду эчтип келиң. Биз эч кимден ашыкча акча сураган жокпуз. Кыргыз элим бизди алдап кетип атат. Просрочка кылбастан 4-5 күн калганга чейин мындай жакшы чыгарып алалы деген ойдо 2-3 жылдап төлөгөнбүз. Менин төлөмүм өтө чоң, 9 машинаныкы. Суранам, ушул биздин жумушубузду кичине карап жардам берип койсоңуздар.